Кандай каршылык көрсөтөсүз ушул? Эми мен Кармоо болсо. жеке адам катары мен силерге айткам, менде наградное оружие бар. Мен атайлап айтып атам муну, жанагы мени жөнөкөй эле жетелеп кетем деген балдар дагы аябай атам да. Бул мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мыйзамсыз ээлик кылган деп башкы прокурор чечим чыгарып берген кою таштагы коломтосу. Акыркы 3 күндөн бери анын тарапташтары чогулуп, бул жерде штабта кылып алышты. Боз үй тигилип, карамал союлуп, элге тамак аш да уюштурулган. Акыркы эмес ба? Уялып атам, түнүгө эле койлор, тигилер келип атат. Мына ушундай эле көрүнүштү мындан 9 жыл мурда кыргыз эли көргөн. Анда ошондогу президент Курманбек Бакиев ак үйдү алдырган соң Тейт айылындагы үйүндө олтуруп бийликти кайтаруу аракетин көргөн. Жанында инилери колдоо көрсөтүп, керек болсо курал менен коргоорун айткан жайы бар. Полная боевая готовность. На что вы готовы пойти ради охраны своего На брата? все. Ну, подробнее скажите. Буду стрелять, буду стреляться. Я готов на все. Я сказал, я не боюсь. Будут открывать огонь, я буду первым стрелять их всех. Учурунда Бакиев да тарапташтарына ишенип таянган. Бирок бийликти колго алгандар анын кол тийбестигин алып өмүр бою эркинен ажыраткан. Тарых кайталанат деп айтылат. Бүгүн болсо Атамбаев чүйдүн элин чогултуп алганын коомчулук талкуулап жатат. Депутат Касымалиева болсо Атамбаев элди түндүк түштүккө бөлүп жатат деген пикирин билдирди. Кечээки маселе атчандарды чакырып, ташты чогултуп, мен курал колдоном, өлөм дегендин өзү уят негизичи. Анан урматтуу кесиптештер, ушул жерде түндүк түштүк маселеси абдан ачыкталып атат да. Бүгүн мындай мен жаш саясатчы катары айтып коеюн. Алмаз Шаршеновичтин ушул маселени козгоп көтөрүп атканы өтө уят жана тарых буну кечирбейт. Аида Камчыбековна, сиз туура айттыңыз. Бүгүнкү учурда Алмаз Шаршенович элди бөлгөн жок. Алмаз Шаршенович 6 жыл президент болгондон кийин эл ушундай бөлүнгөн жок. Бүгүн бөлүү маселе, бүгүн чыгып атат. Ал киши 1,5 жылдан ашык президент эмес азыр. Ал өзүнүн бийлигин өз колу менен тапшырып берди. Түндүк түштүк бөлүнбөсүн деп. Азыр эмне деп атасыз сиз? Бөлүп атат элди деп. Сен мына бияктан отуруп алып бөлүп атасыңар элди. Ошондой сөздөрдү сүйлөгөндө байкап сүйлөгүлө. Мен адамды тандай албайт экем. Атамбаев муну өзү мойнуна алды. Эң жакын деп эсептеген досторум сатты деп сыздап турган учуру. Ортосунда Бакиевтер кол чаап, күлүп жатат да, "Оо Соке, тапшырманы аткардың" деп да айтты. Мен тегерегимдеги досторумдарды карабайсыңар. Эң биринчи досум Сооронбай Жээнбеков болчу, экинчиси Туйгун Иса Өмүркулов. Сондуктан мен адамдардын ишин көрө албайт экенмин. Атамбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, банктык эсебинде 33 000 доллары бар экенин ачык айтты. Ал эми жубайынын эсебинде $1 миллион болгон экен. Анын баары камакка алынды дейт. Бирок Жогорку Кеңештин бийик трибунасынан башкы прокурор муну четке кагууда. Менин банкта 33 000 долларым бар болчу, ачык айтса. Мен баягы мурда күнү банкка барып туруп 30 000 долларын арест бөлөндү алып койдум. Алдында арестин алдында. Келинчегимдин акчасын арест коюптур. Ячейка жок, банкта? Жок. Банктардагы Атамбайдын эсептерине арест салынды деп маалымат чыкты. Ушул туурабы? Бул туура эмес. Эч кимдин эсептерине камак салынган жок. Мына прессага чыккан 2010 жылы Демир банкта Атамбаевдин шотунда $0 шот эч болгон эмес. Бирок президент болгондон кийин 2011 жылы $3 миллион пайда болгон. Кыргызстанда 1 жылда $3 миллион табыш жасаш өтө кыйын да. Ушул боюнча сиздерде маалымат, информация барбы? Бул да прессага чыккан маалыматтар. Бүгүнкү күндө бул мыйзамсыз байуу, коррупция козголгон кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошонун кылмыштын тегерегинде бардыгы чечилет, каралат. 2019 жыл 27 июнь. Бул тарыхта Кыргыз парламенти 6 жыл эл башкарган президентти экс-президенттик макамынан ажыраткан күн катары калат. Бул демилгени депутаттардын 103-ü колдоп, 6-ы каршы добуш берди. Добуш берип коюңуздар, урматтуу депутаттар.
макул 103, каршы 6, баары 109, каттал 110 токтом долбоору кабыл алынды. Рахмат, урматтуу депутаттар. Ал эми жогорку кеңештин мурдагы спикери Чыныбай Турсунбеков экс-президенттин тушунда анын жасаган иштерин КСДПКнын атынан айтып жүргөн депутаттардын бири менмин. Ошондуктан ага каршы пикир айтууга адамдык жеке сапатым жол бербейт деп билдирди. Атамбаевдин учурундагы жасап аткан иштерге биз учурунда жакшы баа берип, Атамбаевдин тушунда энергетикалык көз карандыкка жеттик, Атамбаевдин тушунда жолдор курулуп баштады деп элге чыгып айтып жүргөн СДПКчылардын бирөөсү менмин да. Анан бүгүн чыгарып, жок андай болгон эмес деп башка сөз айтыш менин адамдык абелиме туура келбейт да. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев болсо, мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги алынган тууралуу өз пикирин айтып жатып, бул кадам аябай жооптуу экендигин белгилеген. Депутаттар өзлөрүнүн саясий, анан кийин өзүнүн баягы корутундусунда айтышты. Да, депутаттар ал киши президент болуп иштеп турганда ушундай кылмыштын составы бар кемчиликтерди кетирди деп. Аны башкы прокурор өзүнүн корутундусуна тактап берди. Эми калган иштин баары тең прокурордун өзүнүн колунда, аны тергөө жүргүзгөндө билинет. Ал эми депутат Иса Өмүркулов экс-президенттин кол тийбестигинин алынышы кийинки келген бийикке сабак болушу керек дейт. Мунун баары тең биздин тарых, кийинки бийликке, мындан кийинки да бийликтерге мен ойлойм бул сабак болуш керек. Как вы думаете? Бул азыр бүгүнкү эмес, кечээинки эмес. Деги эле бул тарыхка, биздин Кыргызстан тарыхында туура нерсе. Бул бир топ мамлекеттерде болот, демократияны тамдап алган мамлекеттерде болот. Ошон үчүн баары тең ошон үчүн билип жүрүш керек, кандай кызматта болбосун, что баягы убагы келет, жооп бериш керек. Айта кетсек, бул ирет парламентарийлер жоопкерчиликти өз колдоруна алышты. Ал эми башкы прокуратура депутаттардын берген доолорун кандай баалайт, аны тергөө аныктайт. Чечим эгемендүүлүк алгандан бери туура айта алсаңар, бул тарыхый чечим болду. Буга чейинки президенттер мындай жоопкерчиликке тартылган эмес. Эми ал революция болду, башка дейбизби, качып кетишкен, башканы заочно соттолушкан. Ал бүгүн эми депутаттар өзүнө жоопкерчиликти алышты, мыйзам чегинде. Бул эми калганын тергөө иликтейт. Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратууга макул добуш бергендердин ичинде депутат Жыргалбек Турузбеков бар. Ал ар бир адам өз колу менен кылган ишине башы менен жооп бериш керек деп эсептейт. Кол тийбестик деген бул ошол эле министр болобу, ошол эле депутат болобу, ошол эле экс-президент болобу. Мен ойлойм, ар бир жаран, ар бир чиновник бул бүгүнкү тарыхый чечимдин негизинде баарына сабак болуш керек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев парламентте анын экс-президент макамынан ажыраткан чечимине карата комментарий берип жатып, 1 жыл мурда эле укуктук жолдон таяганын билдирип, азыркы бийлик өзүнүн адамдарын гана колдоп, жакпагандарын камап жатат деп айтты. Өлкөдөн кетпей турганын кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин тааныбай тургандыгын айтты. Азырынча президент Сооронбай Жээнбековдун администрациясы Атамбаевдин билдирүүсүнө жооп кайтара элек. Бул менин мекеним. Бул мекенинден мындай качкандар башкалар да. Азыр мени кетирем, жоготом дегендер ошол эртелигеч ошолор качат. Мага ишенип кой. Азыр президент чыгарган акчасынын аркасынан качат. Айта кетсек, буга чейин жогорку кеңеш 20-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестен ажыратыш үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы прокуратурага жиберген. Башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевге коюлган 6 дооматтын 5-өөнү негиздүү деп тапкан. Белгилүү болгондо азырынча Алмазбек Атамбаевга эч кандай кылмыш иши козголо элек, болгону тергөө амалдары жүрүп жатыптыр. Бүгүнкү күндө эгерде экс-президенттин статусу алынатыган болсо, анын үстүнөн эч кандай кылмыш иши козголгон жок. Тергөө амалдары жүргүлүп атат. Ошонун жыйынтыгы менен далилдерди топтоп бардыгын. Анан прокурор тарабынан билдирүү берилгенден кийин ошо тийиштүү кызмат адамдын үстүнөн кылмыш иши козголду деп эсептелет. Жалпы жыйындын жүрүшүндө айрым депутаттар башкы прокурордун Атамбаев боюнча айткандарын калыс эмес деп баалашты. Я больше не доверяю вам. Я, как господина Джамшитова, возможно, еще понимаю, но как генерального прокурора я выражаю вам презрение. Экс-президентке болгон бул айыптоону организационный уюшкан топ катары баалаганыңыз муну убакыт тастыктайт. Жыл алмашат, бізде мамлекетте бийлик бат-бат эле алмашат да. Убага келгенде ушул
азыркы сиздердин чечим дагы туура эмес болуп, жооп берип калышыңыздар, ошондо жоопкерчилик мойнуңуздарга аласыздарбы? Карамат Бабашевна, бүгүнкү күндө биз топтолгон материалдардын, тийиштүү күбөлөрдүн, шектүүлөрдүн, айыпкерлердин берген көрсөтмөлөрүнүн негизинде мен өзүм корутунду чыгардым. Мурунку прокурор да ошентип чыгарган корутундуну. Бүгүнкү күндөгү мен берип жаткан өзүм мыйзам чегинде, мыйзамдуу деп ойлойм корутундумун. Өлкө ичиндеги саясий тиреште сыртта кошуналар дүрбү салып турушат, бирок үн катыша элек. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Песков пикирин билдирип, Москва башка мамлекеттин ички ишине кийлигише албай тургандыгын айтты. Анткени буга чейин Алмазбек Атамбаев кайрылуу таратып, Кырым-Төбөлү Батукаевка байланыштуу айыпты азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин көбү жабуу аракети деп сыпаттаган. Ал эми бул маселеде Орусиянын президенти Владимир Путин да сөз айтарына ишеним артаарын билдирген болчу. Ошентип бир айга жетпеген убакыт аралыгында Жогорку Кеңеш депутаттык комиссия түзүп, ишти башкы прокуратурага тапшырып, башкы көзөмөл органы кыска аралыкта кайра парламентке кайтарып, депутаттар жалпы жыйында Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратып койду. Ал эми 6-чы чакырылыштагы Жогорку Кеңештеги 6-чы сессия өз ишин 27-июнда аяктады. Парламент төрагасы Дастан Жумабеков жыйын соңунда депутаттар сессиянын мезгилинде кыйла алгылыктуу иштегенин, өлкөнүн мыйзамдык базасын чыңдоого жана өркүндөтүүгө багытталган мыйзамдар, токтомдор, чечимдер кабыл алгандыгын билдирди. Эми Жогорку Кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1-июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринен иш алып барышат. Ал эми август айында эмгек көргөзүнө чыгышат. Парламент сентябрь айынын алгачкы жумуш күнүндө иштей баштайт.